Саламатсыздарбы? Мага акыркы учурда абдан көп каттар келип атат. Pinduoduo сайты Play Market'тен көчпөй жатат. Же болбосо менде Pinduoduo бар болчу, телефонумдан өчүп калыптыр деп. Бул азыр көрсөтүп берип жатканым бул Android'дер үчүн, iPhone'дон жакшы эле болуп жатат. Бул Pinduoduo сайтын таппай жаткандар үчүн азыркы видео бул сиздер үчүн. Караңыздар, биз Play Market'ке Pinduoduo деп жазсак, бул жака эч кандай Pinduoduo чыккан жок. Эми биз мындай учурда эмне кылабыз? Google'га киребиз. Google'га кирип, биз бул жерге Baidu деп жаза аласыздар. Бул Baidu'ну негизи Play Market'тен көчүрүп деле алсаңыздар болот, бирок бул Baidu бизге кереги деле жок. Ошондуктан мен мындай браузерден эле колдоном. Baidu'га киресиздер дагы, бул жактан кытайчасы, орусчасы, негизи сразу эле Baidu'дан Pinduoduo'ну деле көчүрсө болот. Бирок бул жактан дагы биринчи көчкөндөн кийин экинчисине кайра заблокирован деп чыгып калат. Ошондуктан мен сиздерге оңоюраак жолун көрсөтүп берем. Google'га киресиздер дагы мобильный помощник деп жазып аласыздар. Орусча, кытайча кылып. Эми кытайчасын копировать этип алып, биз Baidu'га келебиз дагы вставить кылабыз. Мобильный помощник дегени бул азыр биз Кытайдын, мындайча айтканда, Play Market'ин көчүрүп жатабыз. Мына ушул үчүнчүсүн биз көчүрүп алабыз. Скачать. Бардыгын мен көрсөткөндөй кылсаңыздар эле сиздерден дагы болот. Так, скачать файл еще раз. Да, мен анткени мурун көчүрүп койгом, сиздерге дагы азыр көрсөтүп берейин деп жатам. Так, көчтү. Эми биз открыть деген кнопканы басабыз дагы установить деген жазууну басабыз. Кичине загрузка болгончо күтө турабыз. Кытайдын сайттары эмне болуп атат билбейм. Таба, азыр Pinduoduo, открыть. Бул жерде көк ушул кытайча жазууну басып коебуз. Главный экран жогат, мени кылып кое берсеңиздер болот. Эми караңыздар, бизге мына бул Кытайдын Play Market'и десем болот. Эми биз бул жерге биз Pinduoduo'ну көчүрүшүбүз керек. Бул жерден биз англисче эле сиздер Pinduoduo деп жазсаңыздар болот. Сразу эле жарымын жазганда эле чыкты. Эми ушул турган биз көк кытайча жазууну басабыз. Скачать деп. Мына биринчиси. Мына көрдүңүздөр, бул жерде төгөрөкчө уже көк болуп баштады. Күтө турабыз. Ушул жер аягына чейин мындай көк болуп толгондо гана Pinduoduo сайты бизге көчүрүлөт. Кичине интернет слабый болуп атат окшойт да. Мына төгөрөкчө азыр толоюн деп калды. Кичине күтө турабыз. Эми мындай караңыздар, настройки деп чыгат. Биз настройкага киребиз дагы, биз бул приложенияны көчүргөнгө уруксат беребиз. Караңыздар, мына астынан экинчиси ушул кнопканы күйгүзүп коебуз. Установить деген кнопканы басабыз. Так, бул жакта да ачык болуп атат. Биз все равно скачать деп. Не установлено дейт. Все равно скачать. Обновить приложение. Приложение установлено деп турат. Открыть дегенди басабыз. Эки жолу көчүп калды, эчтеке болбойт. Караңыздар, биринчи кылганда эле болгон жок. Кичине эмгек кылышыңыздар керек, кичине сабыр сактаңыздар. Меники болбой жатат дээрбейсиздер. Мына азыркы биздин бул урогубуз
Pinduoduo сайтын көчүрүп алуу болду. Регистрация болгондор өзүңүздөр WeChat менен болсо, сразу WeChat менен киресиздер. Эгерде Россияда болсоңуздар, номеру, телефону кире бересиздер. Бүгүнкү видеоролик сиздерге пайдалуу болду болуш керек деп ойлойм. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Чын жүрөктөн ниет кылып туткан орозоңуздар кабыл болсун.